Өлкөнүн башкы биринчи маалыматтык телеканалын көрүп жатасыздар. Ала Туулаев көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын түз эфирде баштайбыз. Бул чыгарылышта биз ишкер аялдарды колдоо багытында кеп кылабыз. Өлкө боюнча 500дөн ашык ишкер аялдар бир аянтчага чогулуп, келечекте бизнес чөйрөсүн кеңейтүү жолдорун талкуулап жатышат. Бишкекте аялдар ойлоп табуучулукка, илимде, креативдүү индустрияда жана ишкерликте деп аталган форум өтүүдө. Анда бир катар компаниялар менен келишимдер түзүлдү. Өз товарларын сыртка сатууга, биргелешип иш алып барууга байланыштуу келишимдер дагы макулдашылды. Ишкер аялдарды деги эле коомдогу интеллектуалдык, инновациялык, индустриялык долбоорлорду колдоп ишке ашырып келген Кыргыз патент интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин директору Рахат Керимбаева бүгүн бизде мейманда. Рахат Топчубаева менен биз түз эфирде баарлашып, суроолорго жооп алабыз. Рахат Топчубаевна, студияга кош келдиңиз. Рахмат сиздерге чакырганыңыздарга. Ишиңиз кайнап турганда, мына ушундай форумду өткөрүп жатканда биздин сунушубузду четке какпай макулдооңузду бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле учурда бүгүн сиз мына форумда ушул Евразиялык патент уюмунун башчысы, сиздин эл аралык ойлоп табуучулук жана деги эле патент ишмердүүлүгүн жүргүзүүдөгү салымыңызды, ишиңизди, эмгегиңизди баалап, Виктор Блинников атындагы алтын медаль менен сыйлады. Сыйлыгыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат сиздерге. Бул сыйлык сиздин жасап аткан эмгегиңиз эбегейсиз. Ушул интеллектуалдык менчик, ойлоп табуучулук, деги эле инновациялар боюнча жасап аткан кадамдар дагы бир арыштуу негизги жетишкендик деп айтсак болот. Эми биз негизги суроолорго өтө турган болсок, мына бул форум жыйынтыкталды десек дагы туура болбой калат. Себеби дегенде өз ишин азыр дагы аянтчада улантып жатат, ар кандай дискуссия, сессиялар менен эртең дагы уланат экен. Ушул аялдар ойлоп табуучулукка, илимде, креативдүү индустрияда жана ишкерликте деп аталган форумду өткөрүүнүн негизги максаты эмнеде жатат? Рахмат Расул мырза. Дайыма ушундай бир жакшы Кыргыз патенттин жүргүзгөн иштерин элге жарыялоодо жакындан жардам берип келесиздер. Сиздердин дагы командага чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми бүгүнкү форум тууралуу сүйлөшсөк, бүгүнкү форумдун негизги өзгөчөлүгү бул аймактардан келген айымдар түзөт да. Анан көпчүлүк учурда биз баягы ийгиликтүү аялдардын жетишкен ийгиликтерин коомчулукка баягы жар салып айтып келсек, бүгүн ошо ийгиликтүү аялдар менен ийгилик жаратам деген далалаттуу демилгелүү аялдар менен жолуктуруу өзгөчөлүгүн уюштурдук да. Бул эмне дегенди берет? Бул деген келечекте ошол демилгелүү айымдар ийгиликтүү аялдардан бүгүн кандайдыр бир идеялык стартаптарды алып кетип, өзүнүн батынып баштай албай жаткан ишине ишенич алып кетсин деген максатта уюштурганбыз да. Бүгүн ошол ишенич эмес, бүгүн даже ушундай бир жакшы учурлар болду да. Кандайдыр бир сиз айткандай, баягы башында айткандай, келишимдерди дагы жүргүзүүлөргө ошондой бир алдын ала ошондой бир сүйлөшүүлөр дагы болду. Кыргыз патент бир топ долбоорлорду ишке ашырып келет да, ошонун ичинде биздин жана басалам деген биздин долбоорубуз бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген биздин баягы жарандарыбызга басып кетүүсүнө мындай ыңгайлашкан шарттарды ушундай бир техника жаңы ыкма менен жасалган буюмда. Ошону Евразия патенттик ведомствосунун жетекчиси бүгүнкү күндө кызыгып, андан ары Орусияга дагы ызбытын уюштуруу боюнча ойлорун айтты да. Бул аябай бизге мындай таасирдүү болду. Биздин ошол долбоор ээсине дагы абдан жакты, бизге дагы жакты. Демек ошол жерде көрүп, ошо Григорий Петровичтин ошондой сунушун уккан ишкерлер дагы ал жерде мындайча айтканда биз дагы башка рынокторго кирүүгө шарттар болот турбайбы деген ишеничтер пайда болду да. Абдан сонун. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Жолдобаевич Байсалов баштаган Минкап мүчөлөрү дагы катышты. Ошондой эле бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, жетекчилери катышып, өздөрүнүн ушул аялдардын ишкерлиги, аны андан ары карай кантип өрүш алдырып өнүктүрүш керек багытында өз пикирлери менен дагы бөлүштү. Анан бир жакшысы ушул бир аянтчыда, бир түндүктө жаш курагына карабастан, аймагына карабастан, өзүн гана эмес, өзгөнү дагы кошо жетелеп үйрөтөм, өнүктүрөм, үй бүлөлүк жана аймактык бюджетке салым кошом, башкысы өлкөнүн социалдык экономикалык абалынын кубаттуу болушуна салым кошом деген ишкер аялдар чогулду да.
бири бирине пикир алмашуу, тажрыйба бөлүшүү процесси өзү кандай өтүп жатты, сиз кандай сүрөттөйсүз? Бул эми дагы уланат алдыда? Алдыда уланат, бул абдан кызыктуу болду деп мен ошол биз баягы түшкү тыныгуу учурунда мен аралап ошо айымдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылдым да. Кандай болуп атат, чындыгында сиздерге кызыгып атасыздарбы, пайдасы барбы, эмнелерди алдыңыздар бул форумдан, эмнелерди ойлонуп атасыздар келечекте, же жөн эле келип борборду көрүп кеттик деп кетип каласыздарбы деп тамашалап айтсак, жок, ошо жанагы бизде мындай ошо ишкер айым бар да, мен мурда студияңыздарга келгенде дагы айткан болушум керек, бир уйдан гана баштаган. Ошол бир уйдун сүтү менен ошол кандайдыр бир рынокторго чыккан эжекебиз бар. Бүгүнкү күндө ал уйларын көбөйтүптүр. Сыр жасап айтат, азыр ал эжеке менен сүйлөшсөк, ошо Кыргызстандагы болгон жакшы ресторандарга ушул эжекенин гана сырын алышат экен да. Эми азыр ошол площадкада Швейцариянын элчилиги менен тааныштырабыз деп көпүрө болуп, жанагы ошондой бир ассоциациялар бар экен. Алар ошондой сунуштарын берип атат. Демек, эжекенин дагы буюрса келечекте ишкердиги дүйнөлүк рынокторго багыт алып атат да. Эми бир уйдан баштаган тажрыйбасын ошо айылдан келген биздин эжекелерге мындай айтып берип атат. Демек, ошо бир уйдун мисалында биз ишкердик кылсак болот экен да. Биз батын албайбыз, идеябызды мындай туура экенин кээ бир учурда бышыктай албайбыз. Анан бул жерде эми баягы чөйрө да, ар кандай 500 адам көп. Ошол 500 адамдан ар кимиси ар кандай демилгелерди бүгүн коомдо экономикага салымын кошуп ишке ашырып келатат өзүнүн деңгээлинде. Айыл өкмөттүн деңгээлинде, райондун, республикалык деңгээлде чоң ишкерлерибиз дагы бүгүн байкадыңыздар катышып атат. Донор уюмдарыбыз катышып атат. Эми ошол керек болсо ошо бир эчкиден дагы ишкердикти өнүктүргөндү үйрөнүшүбүз керек да. Мындайча айтканда, ошол бир эчки ошо айылдагы бир семьянын дейли ошо экономикасына таасир этчү болуш керек да. Ал үчүн ошо ийкемдүү болуп ар бир үй бүлө инновациялык үй бүлөгө айланыш керек деп ойлойбуз келечекте. Ар бир үй бүлө. Ошол жанагы айыл өкмөттөргө ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет да. Айылда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо Кыргыз патент менен биз WhatsApp группалары бар, башка группалары бар. Кызматташып иштешсеңер жакшы болот эле. Мен жанагы бир эчкинин мисалын айтып атам, бир уйдун мисалын, же ошондой эле айылда ар кандай мөмө жемиштер бар, талаадан терген чөп дары башкаларыбыз бар. Биз ошо болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып, инновациялык ыкма менен дүйнөлүк рынокко биз кирип кеткенге шарттар түзүп беришибиз керек. Ал үчүн инновациялык жетекчи болуш керек деп ойлойбуз да. Ошол айыл өкмөт, ошол депутаттардын төрагасы же төрайымы, мектептин директору, ошо мектеп партасынан баштап бүгүн ойлоп табуучулугун калыптандыра турган мезгил келди. Ар бир айыл өкмөт өрнөк болуш керек. Мен биринчи болуп ушу инновацияны көрсөтөйүн деп демилгелерди бүгүн колго ала турган мезгил келди деп ойлойбуз да. Бизге сөзсүз түрдө чоңдор келип жасап берет, же бир чоңдор келсе айтып калабыз деген таризде эмес. Бүгүн ошо ар бирибиз кыймылга келе турган мезгил келди. Анан биз эңсейбиз мындай чоң өнүккөн мамлекеттерде. Ал үчүн биз өзүбүздөн башташыбыз зарыл болуп турат. Бүгүн форумдун негизги максаты баягы биз тарыхыбыз чоң, Курманжан Датка, Каникей энебиз деп сыймыктанабыз. Бүгүн ошо Курманжан Датка, Каникей энебиз чыга турган деңгээлди иш алып барып атабызбы? Мисалы үчүн айымдар биз ошондой эжелерибиздей сыймыкка ээ боло турган ишмердүүлүктү же ишкерликти заманга жараша жасай алып атабызбы? Экономикага салымыбызды кошо алып атабызбы? Биз ошентип айта ала турган нерсебиз барбы бүгүн? Бар дагы, анан кийин бирок эми дагы ошолорго ынтызар болуп иштей турган айымдарды дагы бүгүн ошо площадкага топтоп атабыз. Абдан сонун. Эми сыймыктанып айта турган Асель Сартбаеваны дайыма айтабыз. Дүйнөнү дүңгүрөткөн ойлоп табуучулугу менен бүгүн Англияда болуш керек, менин билишимче, ушундай бир сыймыктанабыз. Дагы бир ойлоп табуучулугу мыкты, жакында эле Кореяда өткөн бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму уюштурган ушундай бир конкурста күмүш медалды жеңип алды. Мен азыр атын унутуп атам эжекебиздин. Мен дагы бир кошумча маалыматтар аркылуу айтабыз. Андан сырткары биздин айымдарыбыз, мына ишкер айымдарыбыз Кыргызстан экономикасына чоң салымдарын кошуп атат.
Эми бүгүнкү форумдун максаты биз көптөп кошолуу деп атабыз да. Бирден, экиден, 10дон чыкпастан айымдар илгертен бери туаса таланттуу биз жасап келгенбиз, жасай алабыз. Ошо Кыргызстандын экономикасынын эле кыймылдаткыч күчүнө айланбастан биз керек болсо ошо 8 миллиард элдин дүйнөдөгү ошолордун кыймылдаткыч күчүнө айланчу ойлоп табуучулугубузду мындай калыптандырып, илимий иштерибиз дагы ошондой коммерциализация болуш керек деп ойлоп атабыз. Негизинен эми бардык багыт боюнча бүгүн иштей эле бериш керек да. Мына мамлекетибиз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич аялдарга айрыкча өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө алардын ишмердүүлүгүн, ишкердигин, илимпоздугун, ойлоп табуучулугун кандай бир жакшы деңгээлде колдоп атат. Биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбастан күйлөнүшүбүз керек деп ойлойбуз. Күйлөнүшүбүз керек. Жөн отурбаш керек. Отурбаш керек. Иштеш керек. Ошо бир эчкинин деңгээлинде дагы, бир койдун же бир уйдун деңгээлинде дагы ишкердикти жөнгө салышыбыз керек да. Мүмкүн болбогон нерсе жок, жоктон барды, бардан көптү жасап аткан. Мүмкүнчүлүктөрдү ошондой дагы ачып беришибиз керек. Анан сиз иш чараны ачып жатып өз сөзүңүздө дагы бир катар окумуштуу искусствода жана башка тармактардагы белгилүү айымдарга токтолдуңуз, алардын мамлекеттин ар тармактан өнүктүргөн салымын баса белгиледиңиз. Бул дагы өз кезегинде жаңыдан ишти баштайм деп же болбосо ишти кантип баштасам деген бир суроонун тегерегинде толгонуп отурган айымдардын демине дем кошту да. Рахат Топчубаевна, мына ушундай айымдардын арасынан алдыга сурулуп, мисалы ошол эле көргөзмө болду, жарманке өттү, кийимдердин, моданын көргөзмөсү болду. Ошол эле биздин кыргыз аял затынын колунан жаралган улуттук жана башка кийимдер. Ошолордун өтүшү дагы кайсыл бир деңгээлде үлгү катары жаңыдан ишкердик баштайм деп аткан аялдарга дем болду десек болобу? Ооба, Расул мырза, туура айтасыз да. Бул ошол жанагы мода көргөзмөсү быйыл мына өзүңүздөр белгилүү болгондой, Кыргызстанда жеңил өнөр жайы абдан жакшы өнүгүп келатат. Бул жанагы Орусиядан келген коноктор дагы айтып атышты жана мода көргөн учурда. Ошол эле Россия Федерациясындагы эксперттер таң беришүүдө ЕЭП өлкөлөрүнө мүчө мамлекеттерден Кыргызстан аччабым алдыга кетти жеңил өнөр жай боюнча деп. Эгерде калктын санына салыштыра келе турган болсок, биз ошол эле канча миллион калкы бар Россия Федерациясынан алдыга озуп чыгып турабыз. Абдан жакшы көрүнүш да. Анан бизде билесиз, мына аймактардагы айымдарды эмнеге чакырдык? Бизде айылда ар кандай мындай отуруп сүйлөшүүлөр болот, келиндердин деңгээлинде, энелердин деңгээлинде мындай бир куюм чай ичип отуруп сүйлөшөт ар кандай темада. Анан ошол ар кандай темада мындай көп мындай жакшы нерселер сүйлөшүлсө деп биз ниет кылып атабыз да. Жаратмандык жөнүндө, ойлоп табуучулук жөнүндө сөзсүз түрдө мындай бир иш менен алек болсок, биз башка нерсеге убактыбыз болбой калат да. Башка бирөөдө ушакка эмес ишке убактарыбыз керек. Ишке ошол бир сумканын тегерегинде ошону кантип токуп сатабыз, рыногун кантип издейбиз, давайте ушул келиндер топтолуп алып, биз ушул ишкердикти жасайлы. Же энелер топтолуп алып, биз айылдагы мына 6 эне экенбиз, 6 эне биз колубуздан ушул нерсе келет. Биздин колубуздан жасалган нерсени Борбордон, Бишкектен кардарларды табышыбыз мүмкүн, же кошуна өлкөлөрдөн, же башка мамлекеттик уюмдарга кайрылсак, мамлекеттик мекемелерге, министрликтерге тийиштүү. Ушулар балким биздин сбытка же акимге кайрылалы, биз ушуну жасап көрбөйлүбү? Айылдын деңгээлинде ушундай ярмаркаларды уюштурбайлыбы? Десе, анан ошол азыр эми баягы санариптештирүү заманы. Ооба. Дүйнөдө баягы интернет маркетплейс деп коет атайын. Айыл өкмөттүн деңгээлиндеги платформаларды уюштурса болот. Бүгүн айыл өкмөтүндө эмнелерди жаратып атабыз, же райондун деңгээлинде биз эмнени жараттык, эмнелерди саткыбыз келип атат. Кайсыл айылда эмне продукциялар бар бүгүнкү күндө. Ошол мындай өзгөчөлүктөрүн платформага абдан жакшы жайгаштырып, бүгүн кардарларды ошо Япониядан, балким ошо бир эле колунан жаралган жакшы уникалдуу сумканы кардары балким Германияда, балким Японияда болушу мүмкүн да. Эми бир платформага бир айылдын бардык продукциясын бириктириш керек да. Мындайча айтканда, ошо жанагы биздин максат келген аймактагы айымдарды ишкерликке тартуу, аларды илимге тартуу, аларды ойлоп табуучулукка тартуу. Жанагы башында айткан дейбиз, ар бир үй бүлөнү инновациялык үй бүлөгө айландыруу. Максат ошондой, ар бир үй бүлөдөн ушундай бирден продукция чыкса, бирден ушундай брендти калыптандырса деген ниеттерибиз бар да.
Адатта ушундай бир ойлоп табуучулукта же болбосо кандайдыр бир инновациялык долбоорлорду ишке ашырганда биз эске алышыбыз керек, конкуренция деген да бар да. Кыргыз аял затынын бир өзгөчөлүгү конкуренция, атаандашуу дегенди кээде экинчи планга коюп, дилгир айымдар алсызыраак же болбосо мындай жакшы бир планды түзө албай аткан айымдарды алдыга жетелеп чогуу иш алып кетүүнү мындай үлгү катары көрсөтүп келишет да. Ушул жагынан алып карап көргөндө мисалы жакшы нерселерди ойлоп таап койгон же болбосо элге бир аз өзүнүн ойлоп табуучулугу менен, ошол эле кол өнөрчүлүгү менен аны сиз айткандай эл аралык рынокко алып чыккандар бар арабызда. Ошондойлор жаңыдан иш баштайын деп аткан ишкер аялдарга канчалык колдоо тирөөч болуп бере алат? Эми бул баягы жакшы максат да, жакшы максат. Анан бүгүнкү күндө жана мен дагы көргөзмөгө кайрылайын да. Ошол жерде кол менен, мындай кол эмгеги менен жасалган жакшы сумкалар бар экен. Эми Орусиядан келген коноктордун бардыгы ошол сумкаларга кызыкты да. Демек, алардын баягы мындайча айтканда көз карашы, табити ошондой экен. Демек, Орусияда сатканга мүмкүнчүлүк бар экен да. Эгерде ошону серийный кылып чыгарса, көбүрөөк кылып, ошондой токуса, кыз келиндерди тартса, ошо аймактан келген сумкалар экен бүгүнкү күндө. Анан ар бири ошол сумкалардан сатып алышты да. Демек, Орусиянын, мен ошол өзүмдүн көз карашымда ойлодум. Демек, буну дагы кандайдыр бир деңгээлде көбөйтсө, балким бүгүн 10 сумка алып келсе, аны 100 сумка кылса, Орусияда ошо бир айылды багат, мындай бир айыл ошол бир сумка менен жалаң ошол баягы иштесе, демек, андай дагы рыноктор чыгат. Россиядан да кызыгуу артат да. Кызыгуулар бар да. Жарнама болот. Жарнама, жанагы мен айтып аткан башында платформа, ошол сумканыкы, ошол алманыкы, ошол баягы күрүчтүкү болуш керек да, айыл өкмөтүнүн. Айыл өкмөттө эмне болсо бүгүнкү күндө төө бурчагы болобу, таластын бир айылын алалы, бир айылда сиз билесиз эмнелер бар экенин. Ошо баягы черный слив деп коебуз, төө бурчак деп коебуз, анан кара өрүк, кара өрүк деп коебуз. Аларды ошо инновациялык ыкма менен, алардын жакшы экенин, табигый эч бир мындай бир кошулмасы табигый экенин, мындай зыяндуу кошулмалар жок экендигин биз дадилдеп, ошол платформада биз көрсөтө алсак, демек биздин кардарларыбыз дүйнөнүн 4 бурчунан болушу мүмкүн да. Бүгүн ошол сатуу инновациялык ыкмаларын биз өздөштүрүшүбүз керек. Биз буга чейин сюжет бердик эле, ошол Баткендин өрүгүн таңгактап, аз өлчөмдө Амазонго чыгарып аткан дагы ишкер аялдар бар экен да, үй бүлөлөр бар экен. Ооба. Биз былтыр мыйзам кабыл алдык, ошо географиялык көрсөткүчтөр боюнча. Ал географиялык көрсөткүчтөр ошо Баткендеги өзгөчө өскөн Баткен өрүгү, өзгөндүн күрүчү, Жалал Абадтын жаңгагы, эми ушундай брендтер ар бир аймактын. Ар бир ошо райондун өзгөчөлүгү, мисалы үчүн Марокконун бананы деп жеп атабыз, кайсы бир жерин экен. Же Аргентинанын авокадосы деп. Ошол деп. Ошол сыяктуу Баткендин өрүгү да дүйнөлүк рыноктордо ошентип тамшануу менен туруш керек да. Алардын эми, конечно, ага чейинки баягы мыйзам кабыл алынды, бул укуктук базасы жакшы түзүлдү. Эми андан ары ишкерлер муну регистрация кылып, жөндөп, кыргыз патенттен бүгүн Жалал Абадтын жаңгагы географиялык көрсөткүчтөр болуп катталууга заявка беришти. Эми мындан ары алар эми дүйнөлүк рынокко коркпостон географиялык көрсөткүч катары сатыла берет да. Рахат Топчубаевна, сиз эми баягы айыл өкмөттөр, ар бир аймактын жергиликтүү башчылары, бийлиги колдоо дагы көрсөтүш керек, таанып, ошону билип, сууруп, анан кийин колдоо көрсөтүп гана тим болбосун, ошол ишкерликти андан ары илгерилетип кетүүгө мындай жардам колун сунуш керек деп атасыз да. Бул жагынан алганда абдан туура, себеби дегенде ар бир аймактын ошол эле Жалал Абадты алалы, Баткенди, Нарынды, Көл, Таласты алалы, ар бир аймактын мисалы айылдын ичинде кандай өзгөчө кол өнөрчүлүгү менен жөндөмдүү, уус чебер же болбосо кандайдыр бир нерсени ойлоп тапкан аял затын, ишкерликти алып кетем дегендерди ошол жергиликтүү бийлик жакшы билет. Анан борбордон туруп сиздер кыргыз патент интеллектуалдык менчикти гана коргообуздон ушундай ири инновациялык ойлоп табуулар, долбоорлорду ар тараптан колдоп келесиздер да. Келгиле мына аянтча түзүп берели, баарлашкыла, тажрыйба бөлүшкүлө. Кандай колдоо керек? Кандай маселе бар? Кандай көйгөй болуп атат? Балким ошону ортого салалы деп. Бирок ошол жергиликтүү бийликтин, ошол эле айыл өкмөттүн, ошол эле жергиликтүү депутаттардын бул жагынан сиздерге колдоп, сиздер баягы баштаган ишти мындай улантып кетеби же башка жагынан дагы колдоп береби? Ушул жагынан иш кандай болуп атат?
Эми бизде ошол жанагы айтып атабыз го, биз ыкчам баягы маалыматтарды жеткириш үчүн WhatsApp группа түзгөнбүз. Мындан сырткары биздин сайттарга ар бир айыл өкмөттү ошо катталып коюңуздар деп суранганбыз да. Хакимдерди, анан кийин маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Эми өздөрүнүн деңгээлинде аракеттерди көрүп атышат. Эми бирок биз ойлойбуз, эми келечекте мындан дагы ыкчам бир жакшы инновациялык идеяларды дагы сунушташат. Эми Кыргыз патент өзүнүн чегинде өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша гана баягы финансылык колдоолорду көрсөтүп, окутуулар жүргүзүп келсе, эми чоң долбоорлор дагы бар да, дүйнөдө канча деген идеяларды колдойм деген ошол донор уюмдар турат. Эми ошолорго ар бир айыл өкмөт ошол мындай реестрин түзүп коюш керек да. Кыргызстанда биринчиден канча донор уюму бар, ошо айыл өкмөттө мен ойлойм да, менин мисалымда ошондой китепче болуш керек деп ойлойбуз. Ошо дүйнөлүк деңгээлде канча донор уюмдары бар, кантип кызматташса болот, 30 жылда биз кайсы донор уюмдар менен катташтык, же биз кайсы ушу айылыбыз үчүн кайсы долбоорлорду ишке ашырдык. Мен ошол өзүм турган учурда мен кайсы бир жаңылыкты киргиздим деп ар бир мындай жетекчинин ойлонуу мезгили келди деп ойлойбуз да. Ошол ар бир деңгээлде инновациялык ошо ыкма менен деп ойлоп атабыз. Биз өзүбүздүн багыт боюнча айтып атам да мен. Анан эми дагы ошо аймактарга карай эле биз мурда бүт жогорку окуу жайларындагы Москвадагы интеллектуалдык менчик академиясы менен меморандум түздүргөнбүз. Эми ошонун натыйжасында 40 студентти акысыз окутуп берели Москвага деп өзүңүз күбө болдуңуз. Бүгүн ошо Григорий Петрович Яповнун президенти келип жар салып айтты. Бул аймактардагы ошо таланттуу окуучулар үчүн чоң мүмкүнчүлүк, студент болгонго интеллектуалдык менчик багытында ошо жогорку окуу жайга Москвага, болгону дагы бюджеттик орундар. Бюджеттик орундарга сиздерди акысыз, урматтуу, таланттуу биздин окуучуларыбыз чакырып атат Москвага келип. Эгерде орус тилин өздөштүргөндө жакшы болбосо дейт, биз аларды дагы бир курстар менен орус тилин дагы үйрөтөбүз дейт. Ошондой дагы бир жакшы кабарларын айтты да. Демек коркпостон Москвага окууга даярданып, интеллектуалдык менчик багытында мындай бир билим алам десеңиздер, сиздерди күтүп жаткандыгында мындай кубаныч менен кабарлагыбыз келет. Абдан сонун ооба, Григорий Петрович Евразиялык патент уюмунун президенти өз сөзүндө ушундай жакшы кабар менен бөлүштү. Эми бул келечектин иши, балким жакында эле уже дароо ишке ашып кала турган бир долбоордун бири десек болот. Себеби 40 студент. 40 биз айттык да, бизде 40 аймак бар. Ошо 40 аймактардан студенттерди окутуп бергиле ушул багытта деп айттык. Эми шаардыктардын мүмкүнчүлүктөрү, бул сиздин сунушуңуз болсо керек алгач. Анан көбүрөөк шаардыктардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Андай баягы окууларды тапканга аймактагылар үчүн бул жакшы нерсе деп ойлойбуз. Рахат Топчубаевна өтүп аткан форумду биз эл аралык масштабта десек болчу экен. Себеби мына Россия Федерациясынан ошол эле Евразиялык патент уюмунун башчысы гана эмес, бүткүл союздук жана ойлоп табуучулук боюнча бирикме бар. Бизде ошол жактан да өкүлдөр келип, өкүлдөр келишип, ВОИР деп коебу? ВАИС деп коет. ВАИС деп коет, Бизде бардык өкүлчүлүктөрдөн катышып атат. Эми эртең буюрса бул форумубуз жыйынтыкталат. Анан жыйынтыгы менен да сиздер менен келип, ушу эл менен бөлүшөбүз деп ойлойбуз. Канча ишкер бүгүнкү күндө өзүнө бир мындай багыттуу, өзүнүн оюн бышыктаган, же болбосо өзүнө эмнеге жетишилди, эмне алды форумдан, сиздер менен бөлүшөбүз. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз, дагы бир жолу форумду ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске салалы, Кыргыз патент интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Рахат Керимбаева менен өлкөдө 500дөн ашык аялдын башын бириктирип өтүп жаткан ири форум тууралуу кеп курдук. Бул форумдун аталышы аялдар ойлоп табуучулукка илимде, креативдүү индустрияда жана ишкерликте деп аталды. Форумдун максаты бул форумду өткөрүү менен ушул дилгир ишкерликти баштайм, же болбосо ишкерликти баштап, андан ары илгерилетип кеткенде кандай колдоолорго муктаж аябызат. Ушул багытта бир талкуу аянтчасы болуп жатат. Биринчи маалыматтык телеканалдан алыстабаңыз, биз акыркы кабарларга көз салып турабыз.